Açık айтайын, угуп алыңыздар. Bir үйдөн жаназа чыкты, ал үйгө өлүм периштеси келди, сүрүлүү болуп калды. Шариятыбыздын милдети боюнча ошол жердегилер тезирээк жарыя кылсын, паланча өлдү деп, жаназага эртерээк келишсин. Бунун эң биринчи кафан-дафан кепинин көмгөндүн аракетин болсун. Айылдын бардыгы ошого аракет кылышсын. Бардыгы көңүл айтып. Бардыгы көңүл айтып. Так. Бул биринчи иш болуп атат. Мүмкүн болушунча кабар угар заман барыш керек. Багымдатты күтүп отурбайлы. Кечкурун өлгөн болсо, кечкурун эле барыш керек. Кошуналар айылдыктардын мойнунда милдет. Бизден эмне кызмат? Кабыр казганга, кепин дегенге эми биз азыр мынал маданиятты тирилтишибиз керек. Кауттуктар. Сиздер баштасаңыздар, Кудай кааласа, ахли илим, кары алымдар бар. Кайсыл үйдөн өлүк чыкса, тамак жемей жок. Ошол үйдү кошуналары, туугандары 3 күн тамак алып барып берейли. Сүйлөшүп алайлы. Сапарбай дамла, сиз наныштан алып барың. Экөөбүз абетин алып барайлы. Дамла, аксакал экөө сүйлөшүп, кечкисин алып барсын. Биз ошо кошуналарыбыз, алар азыр чоң жоготууда, кайгыда. Өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып, өздөрүн тамак жасата койбой, көп кайгыра берме. Ич тамак чоң кел. Мына жумуртканы жаба. Кечине тотоп берем. Эл келип атат, кайран эме болуп атат. Азмыз иштеке болбойт. Тамак жаба. Деп кошуналар, туугандар карап турсун. Баткен эми каяктан? Москвадан келди. Оштон келди. Бишкектен келди коноктор. Кошуналар алып кетип калсын. Не кылып кетсин? Ал үйдөн 3 күнгө чейин аза күтүү күнү. Пайгамбарыбыз айткан 3 күн аза күтүү күнү. 3 күндөн кийин 3 күндүн ичинде мурас маселесин чечишсин. Карыз маселесин чечишсин. Осият маселесин чечишсин. 3 күндүн ичинде. 3 күндөн кийин анан кийин бирөө ихсан кылам десе тоспогула. Ихсан кылам десе тоспогула. Бирок аны бир не деген компания бар? Акча алып жасайт го. Кредит алып, жетимдин акыркы уюн, коюн, торпогун союп, андай кылбасын. Колунда барбы? Алланын ыраазычы үчүн, ар намыс үчүн эмес, эл не дейт үчүн эмес. Эгер ихсан кылса, мейли, шарият ага тыюу салбайт. Куран окуу маселесинде көмгөнгө чейин Куран окусак болот. Сиздерде кандай көмгөндөн кийин окуйбу же көмгөнгө чейинби? Бул да жөн эле адат. Куран өлдүбү? Азыр окусак болот.